Түркия мамлекетинин Трабзон шаары бизди тарыхый жерлери менен арбап турду. Улам барган жерибизден кайсыл бир доордун элестери көз алдыбызга тартылып, кеңири маалымат алып жаттык. Кийинки сапарыбыз Трабзон шаарынан 48 километр алыстыкта жайгашкан Алтын дере улуттук паркына бурулду. Аталган парк Чыгыш Кара деңиз аймагында, Чыгыш Кара деңиз тоо кыркаларында, Трабзон облусунун Мачка районунун чегинде жайгашкан. Алтын дере. Улуттук парктын негизги өзгөчөлүгү Сумеле манастырынын жана Алтын дере өрөөнүнүн өсүмдүктөргө бай жана геоморфологиялык түзүлүшү. Ошондой эле жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактар, пихта, карагай, каштан, эмен, линден, граб, тал, личинка, рододендрон жана Кавказ ыргайынан турган бай өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгү бар. Айрыкча чыгыш карагайлары басымдуулук кылат. Алтын дере улуттук паркында жапайы жаныбарлардын да түрү көп. Мына ушул көз жоосун алган табияттын койнунда дээрлик булуттардын үстүндө жайгашкан кереметтүү Сумеле манастыры бар. 270 метр бийиктиктеги жардын бетинде жайгашкан манастыр өзүнүн эң сонун абалында. Ал кездеги Требизондун императору Алексей 3 тарабынан курулган. 4-чү кылымдын аягында, 5-чи кылымдын башында салынган бул манастырда апостол Лука тарабынан тартылган Кудайдын энеси Панагия Сумеланын кереметтүү сөлөкөтү сакталып келет. 1923 жылы грек-түрк калкынын алмашуусунда иконаны понтик гректер алып келтишкен. Алтын деренин батыш капталында жайгашкан атактуу манастырга жылына агылып келген туристтердин саны арбын. Бул көрүнүштөр Түркия мамлекети чыныгы тарыхый жайлардын мекени экенин далилдеп турат. Merhabalar, biz Саламатсыздарбы? Биз Палестинадан келдик. Трабзонго биринчи ирет келип отурабыз. Буга чейин Түркиянын бир топ жерлерин көргөнбүз. Негизи экөөбүз тең Түркияда окуп бүтүрүүчү болдук. Жаратылыш жана тарыхый жерлерди сүйгөндөр сөзсүз Трабзонго келиши керек. Биз азыр Сумеле манастырына келдик. Албетте бул тарыхый жер. Бирок мени суктандырган айланабызды курчап турган жаратылыш болуп атат. Мындай сулуулукту көрүүнү ар бир адамга сунуштайт элем. kesinlikle. Манастырдын ичинде китепкана, чиркөө, дин кызматчылардын бөлмөлөрү, ыйык булак жана ашкана бөлүмдөрү бар. Кезинде Сумеле манастыры христиан дининин таралышынын башталышы болгон. Бул манастыр өзгөчө архитектуралык чеберчиликке ээ болуу менен искусство тарыхында маанилүү орунду ээлейт. Ошондой эле 18-19 кылымдарда бул жерде бир катар реставрациялар болгон. Ал аракеттер манастырды ушул күнгө чейин сактап калууга мүмкүндүк берген. Günümüzde de Sümele. Rivayetlere göre İmparator Anastasios döneminde kilisenin yeni yapıları. İmparator Justinianus döneminde de General Belisarius tarafından yapıdaki eklentilere Андан соң чыгармачыл топтун сапары Трабзон шаарын караган Боз тепе тоосунун этегинде жайгашкан Кыздар манастырына бурулду. Бул манастыр ал кездеги Трабзон империясынын тушунда курулган эски аялдардын manastırı. Kızlar Manastırı içerisinde aslında 14. yüzyıla tarihlenen Kızlar Manastırı 14. kılımga taandык.
Ошол мезгилде 30га жакын кызматкерлердин жашаган жана сыйынуучу жери болгон. Бул манастыр Осман империясынын убагындагы чоң бир сый урматка ээ болгон жай экенинин далили. Анткени кайсы гана император болбосун, бул жерде жашаган христиандарга өзгөчө сый менен мамиле кылышкан. Ошондой эле бул жерде кийим да тигилген. Аларды бул жерде жашаган кызматкерлер тигип, шаарга алып барып сатышкан. 1921-жылы бул жактагы бардык христиандар өз өлкөлөрүнө кеткендиктен манастыр жабылган. Бир аз жылдар мурун бул жерде реконструкция болду. Буга байланыштуу дал ушундай заманбап курулуш материалдары колдонулуп, өзүңүздөр байкап тургандай, манастырдын алдыңкы кабаты мыкты жасалган. Sonra da görmüş olduğunuz üzere burada erozyondan dolayı yıkılan, doğa şartlarından dolayı yıkılan manastırın aşağısını görebiliyorsunuz. Монастырь Алексиос 3 тушунда курулган. Эки террасага курулган монастырь комплекси бийик коргоочу дубал менен курчалган. Монастырь алгач түштүк тарабындагы Аска чиркөөсүнөн, киребериштеги капелладан жана бир нече бөлмөдөн турган. Аска чиркөөсүнүн ичинде Алексиос 3, анын аялы Теодора жана апасы Ирен жөнүндө жазылган жазуулар жана портреттер бар. Бир нече жолу капиталдык оңдоодон өткөндөн кийин 19-кылымда азыркы формасын алган. Имаратты оригиналдуу реставрациялоо 2014-жылдын март айында Туркиянын Маданият жана туризм министрлиги тарабынан демилгеленген. 2 миллион лира сарпталган реставрация 2018-жылы аяктаган. Асыл Акматова, Даниэр Амантур уулу, Түркия мамлекети, Трабзон шаары, Замана студиясы үчүн.